Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кыргызстан тарыхы предметинен 7 класска бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Ош областынын Ноокат району Момун Нурматов атындагы орто мектеп, окутуучу Капар кызы Насира. Сабактын темасы: Фергана өрөөнүндөгү жана Памирдеги кыргыздар. Сабактын максаттары: таанып билүүчүлүк максаты. Окуучулар Фергана өрөөнүндөгү жана Памирлик кыргыздардын жашоо турмушун, саясий абалын, коомдогу жана тарыхтагы ролу жөнүндө айтып беришет. Баалуулук максаты. Окуучулар Фергана өрөөнүндөгү жана Памирлик кыргыздардын жашоо турмушун, саясий абалын, жоготуулары жөнүндө сүрөт тартат, таблица түзөт, слайд иштеп чыгат, тест, кроссворд түзөт. Жүрүм-турумдуулук максаты. Окуучулар чакан топтордо иштей алышат, билгендерин башкаларга түшүндүрүп бере алышат, бирин-бирин сыйлашат, пикирин угат, толуктоого киргизе алат. Сабактын планы: кыргыздардын 17-кылымда Чыгыш Түркістандагы жана Ферганадагы саясий окуяларга катышуусу. Экинчи, Памир кыргыздарынын саясий абалы. Кыргыздардын 17-кылымда Чыгыш Түркістандагы жана Ферганадагы саясий окуяларга катышуусу. 17-кылымда 18-кылымдын башында кыргыздардын бир бөлүгү Чыгыш Түркістан, Фергана, Гиссар, Каратегин Памирге жер которгону менен баскынчыларга биротоло баш ийип берген жок. Бул тарапта мурдатан эле иш жүзүндө кыргыз бийлери бийлик жүргүзүп турган. Алсак, 17-кылымдын орто ченинде Кушчу уруусунун бийи Сокур бий Султан Махмудхандын Жаркентке жасаган жортуулуна 7000 кыргыз аскери менен катышып, Моголстандагы хан бийлигин бир тууганы Султан Ахметтен тартып берген. Чыгыш Түркістанда Махмуд Султан хандык кылган жылдарда 1633-1638 жылдары Батыр Койтайчы кыргыздарды Теңир тоодон Кашкар, Ферганага сүрө баштаган эле. Ошондуктан бул тарапта кыргыздардын саны кескин көбөйүп кетет да, алар аймактын саясий турмушуна активдүү кийлигишип турушат. 1638 жылы Моголстандын хандык бийлиги Абдар-Рахимдин уулу Абдулла хандын колуна өтөт. Абдулла хан өлкөдө өз бийлигин бекемдөө максатында Чыгыш Түркістанга жанаша жаткан кыргыз жерине жортуул уюштуруп, Ош шаарына чейин келген. Ошол жортуул учурунда Кыргызстандын түштүгүндөгү Ферганадагы Кашкар тараптагы кыргыз уруулары бири-бири менен тыгыз байланыш түзүп, күч топтоп, Абдулла хандын аскерине 2 рет сокку уруп, чегинүүгө мажбур кылышкан. Айрыкча Абдулла хан Ферганага жасаган жортуулунда зор жоготууларга учураган эле. Анын аскери Ошту убактылуу басып алып, кайра кайтып бара жатканда Чоң Багыш, Койсары бий, Үч Куртка бий, Кыпчак, Жолболду бий жана башка жетектеген кыргыздардын кошуну Беш Буйнак деген жерге кууп жетип, 6 күн камап туруп, толук талкалашат. Ошол эле Койсары бий менен Жолболду бийдин колу көп өтпөй Абдулла хандын колун биротоло талкалап, анын нарындан ары Ак Сайга чейин кууп барышкан. Абдулла хан кийинчерээк Ферганага жаңы жортуулдарды уюштуруп, кээде жеңиштерге жетишкени менен кыргыз урууларын биротоло баш ийдире алган эмес. Тескерисинче, анын өмүрүнүн акыркы жылдарында кыргыз бийлери Чыгыш Түркістандагы Кашкар, Жаркент, Жаңы Гиссар жана ушул сыяктуу ири шаарлардын анык улуктарына айланышат. Өз жакындарынан чыккан так талашкан козголоңчулар каршы күрөштө Абдулла хан бийлерине таянып, өз бийлигин сактап калган эле. Ошол кезде Найман, Кыпчак, Каңгылы жана башка уруулар колдогон кыргыз бийи Койсары бий Жаңы Гиссарды, Чоң Багыштын бийи Койсары бий Кашкарды башкарып турат. 17-кылымдын аягы 18-кылымда Чоң Багыштар менен Кыпчактар Чыгыш Түркістандын саясий турмушунда зор роль ойноп, тең тайлашып келишкен. 17-кылымдын аягында Жаркенттик кыргыз Кыпчак Арзу Мухаммед хан сарайда кадыр-баркка ээ болуп, ага Кыпчак, Кушчу, Найман, Дөөлөс, Кесек, Чоң Багыш жана башка уруулар баш ийчү. Кезинде ал Мухаммед Мумен Султан Акбаш ханга, кийин Султан Ахмат Султанга Ордо кала Жаркенттеги тактын тартып берип, аларды хан көтөргөн. Атүгүл өзүн Карахан атап, өлкөнү башкарган. Кыргыз төлөлөрүнөн күч алышып көрө албаган жаркенттик эмирлер Цеван Рабданга жардам сурап кайрылышат.
Жунгариядан чукул Кашка баш болгон калмак аскерлери Жаркентке келгенде кыргыздар Кашкарга чегинип кетет да, жөө кайра кайткан соң Ордо шаарды кайрадан ээлеп алышат. Ошол окуялардан кийин Кашкар-Жаркент чөлкөмүндө кыргыз бийлеринин саясий үстөмдүгү орноп, алардын бийлиги 1702-жылы Чыгыш Түркстанды Жунгар хандыгы биротоло басып алганга чейин созулган. 18-кылымдын орто ченинде жана экинчи жарымында кыргыздар эки топко батыш жана чыгыш тобуна бөлүнүшкөн. Батыш тобу негизинен ичкиликтерден жана оң менен сол канаттын айрым урууларынан турган түштүк кыргыздар же Памир ферганалык кыргыздар эле. Алардын катарына 15 уруу кирип, эң күчтүүлөрү басыздар 1300 түтүн, адыгине жана моңолдор 700 түтүн боло турган. Батыш тобундагы кыргыздардын жалпы саны кытайлык маалыматтарга караганда 2000 кишиге таянып барчу. Алардын ээлиги түштүктө, чыгышта Памир тоолору, батышта Бухара менен чектешчү эле. Ал эми чыгыштагы чек арасы дал Кашкардын өзүнө чейин созулуп жатар эле. 1760-1770 жылдарда Кашкардын түндүк батыш жагында басыздар менен саяктар, чоң багыштар, солтолор, түштүк батыш тарабында Тейит, Сарт, Найман, Кыпчак жана башка уруктар көчүп конуп жүрүшчү. Памир кыргыздары. Памирлик кыргыздар тууралуу тарыхы тагыраак маалыматтар 16-кылымга таандык. 1575-жылы Памирлик кыргыздар Бухаранын эмири Шейбани Абдулла Гератка кеткенде, мындан аз убакыт мурда анын ээлигине өткөн Батыш Памир аймагына Гиссарга чейин Каратегин тараптан кирип барышкан. Абдулла хандын аскерлери менен болгон чоң салгылашуудан кийин гана алар мурда колго түшкөн көп сандаган туткундарды олжону таштап Каратегинге чегинишет. 1637-1638 жылдары Бакы аталык баш болгон өзбек колу Куталам чөлкөмүндөгү кала Ихум чебин каратып алат да, Балхтагы хан ордосунда тарбия алган Шах кыргыз чептин акимдигине дайындалат. Чептин мурунку беги Шах Гарип да кыргыз эле. Ал Шах кыргыздын агасы болчу. Шах кыргыз жаштайынан тың чыгып, аз убакыт болсо да коңшу аймактар Бадахшан, Рушан, Шугнанды, ошондой эле Каратегинди бириктире алды. Теңир тоого, Анжиянга, Чыгыш Түркстанга ойрот калмак баскынчылары кайра-кайра кол салып, кыргыздардын бир тобун Теңир тоодон сүрүп чыккан учурда Памирлик кыргыздар өздөрүнүн көз каранды эместигин сактап калышкан. Мургапка, Памирдин бөлөк аймактарына чейин жете келген калмак аскери жергиликтүү жокерлердин аягышкан каршылыгына кабылышат. Жунгар хандыгы өтө күч алып турган кезинде да Памирлик кыргыздарды багындыра алган жок. Өз алдынчалыгын сактап калуу менен бирге эле Памирлик кыргыздар өздөрү бир нече жолу коңшу өлкөлөргө, Чыгыш Түркстанга, Тажикстандын өрөөнүнө, Бухарага, Түндүк Афганстанга жортуул уюштуруудан кайра тарткан эмес. Кыргыз феодалдары Памир аркылуу соода жүргүзгөн чет өлкөлүк көпөстөрдүн кербендерин тоноп алган учурлар көп болгон. Анткени маанилүү соода жолдору алардын конуштарын аралап өтчү. 17-кылымдын аягынан тартып Памирлик кыргыздар Чыгыш Түркстанда бийликке умтулган ак тоолуктар жана кара тоолуктар деп аталган диний агымдардын өз ара бийлик талашкан күрөшүнө жигердүү катышышат. Кыргыздардын көмөгү менен кожолор Кашкарды ээлеп, Чыгыш Түркстандын улуктары болуп калышкан. Памирдеги кыргыздарды 18-кылымдын орто ченинде Жунгар хандыгын талкалап, Чыгыш Түркстанды ээлеген маншурлар да баш ийдире алышкан эмес. Теманы бышыктоо үчүн суроолор. 1. Кыргыздар 17-кылымда Чыгыш Түркстандагы жана Ферганадагы кандай саясий окуяларга катышышкан? 2. Бул саясий окуяларды кимдер башкарган? 3. Бул саясий окуянын мааниси эмнеде эле? 4. Памир кыргыздарынын саясий абалы кандай болгон? 5. Памир кыргыздары кимдер менен салгылашкан? 6.
Памир кыргыздары калмак аскерлерине кандай жооп кылышкан? Үй тапшырмасы Фергана өрөөнүндөгү жана Памирдеги кыргыздар боюнча окуп келүү жана темага карата сүрөт тартуу. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.